Июнь айында мунай продуктыларынын 1 литри орто эсеп менен 4%га кымбаттары күтүлүп жатат. Кыргызстандагы мунай сатуучулардын бирикмесинин маалыматына караганда, буга дүйнөлүк рынокто нефть азыктарына баанын көтөрүлүп жаткандыгы себеп болууда. Так айтканда, бул жерде бир канча себеп болуп атат. Эң негизги себеп бул дүйнөлүк нефтин баасы жогорулашы болуп атат. Өзүңүздөр билсеңиздер, мисалы үчүн жыл башында, январдын 1 числосунда Brent үлгүсүндөгү нефтинин 1 баррели $50 тегерегинде болуп атса, бүгүнкү күндө $70 ашты. Ошол эң негизгиүүнүн бири. Ал эми андан тышкаркы болсо дагы бир мындай оорчуңдуу мындай болгон көйгөй, бул себеби бул мына Россиянын нефти кайра иштетүү заводдору бизге кое берген дүң бааларын жогортулашы болуп атат да. Ал эми жыл башынан бери Жалал Абад облусунда күйүүчү майдын баасы дээрлик 15 сомго кымбаттаган. Баанын кескин түрдө көтөрүлүп кетүүсү айдоочуларга ашыкча чыгым болуп, тапкан каражаты күйүүчү майга кетип жаткандыгына нааразы. Бензинди алып, куюп, эч нерсе таба албай атабыз. Бала чага багабыз деп чыгып атабыз, бензин менелер расход болуп кетип атат. Түгөп атат. Бу качан түшөт, бу же дагы көтөрүлөбү? Муну Алла билет. 200 сом, 300 сомго койчу элем жетчү эле. Азыр 500 сомдук бензин жетпей атат. Актабай атат өзүн жакшы. Актабаса эми чыгып ичине неме кылып атабыз да алаксып, айла жок. Халк өзүн өзү багытат. Хотя бы ушул бензинди солярияны кичине арзандап бергенде өтө сонун болмок да. Монополия дейт, монополиясы карабайт дагы. 2021 жылдын январ айына карата бензин АЕ80дин минималдуу баасы 29,50 сом, максималдуу баасы 33,90 сомду түзгөн. Ал эми АЕ92нин минималдуу баасы 35 сом, максималдуу баасы 35,90 сомду түзгөн. Жылдын ушул мезгилинде АЕ80дин минималдуу баасы 44,80 сом, максималдуу баасы 47,50 сомду түзгөн. Ал эми АЕ92нин минималдуу баасы 49,80 сом, максималдуу баасы 50,30 сомду түзгөн. Адистер күйүүчү майдын кымбаттоосунун себебин мунай продуктыларынын чет өлкөдөн импорттоолору менен түшүндүрүшөт. Ошондой эле мунайдын кымбаттоосу базар баасынын өсүшүн шарттай тургандыгын айтышат. Былтыр мына как раз пандемия маалында ошо малда уже көтөрүлгөн. Кийин күзүндө кайра түшүп, мына январь айларында, мына 2021 январь айларында айтып атабыз 34 сом эле деп. Азыр уже АЕ80, азыр мына 44 сом 50 тиын болуп атат. Негизги факторлору бензин күйүүчү майлардын жогорулашын. Бул сырттан келет да, импортный товарлар. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдө 11 мунайды кайра иштетүүчү завод бар. Деген менен булардын баары толук иштетилген эмес. Эгерде жетиштүү көлөмдөгү мунай кайра иштетилсе, анда Кыргызстанда мунай продуктыларынын баасы бир топ төмөн болмок. Жыл башынан 1 июнга чейин өлкөдө бензин 32,2%га же 13,7 сомго кымбаттаган. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Кыргызстанга сырттан 336,7 тонна бензин жана 221 тонна дизель майы ташылып келинген. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.